Language is the key that opens the door to the world. Тил бул глобалдык байланыштын жана өз ара түшүнүүнүн каражаты болуп саналат. Бардык жаш бөбөктөрдү тил үйрөнүүгө чакыруу менен бүгүнкү эфирибизди баштадык. Before starting the new lesson, please repeat the previous theme. Алгач өтүлгөн теманы бир ирет кайталап алалык. Эми силер менен бирге жаңы сөздөрдү үйрөнүп алгыла. The first word is boots. Boots. My boots are yellow. My boots are yellow. Демек менин бут кийимим сары түстө деп айтып жатат. Sledge. Sledge. My sledge is brown. My sledge is brown. Менин чанам күрөң түстө. Boots. Sledge. The next word is scarf. Scarf. Scarf бул силер көрүп тургандай, демек шарф. It is a red scarf. It's a red scarf. Бул кызыл түстөгү шарф. Boots. Sledge. Scarf. Guys, you should remember all these new words. Балдар, силер бул бардык жаңы сөздөрдү эстеп калышыңар керек. Now guys, look at the screen. Балдар, экранга карап көргүлө. Today's our new theme is degrees of adjectives. Adjectives. As you know, силер билгендей, adjectives булар сынатоочтор. Биз буга чейин сынатоочтор кандай сөздөр экенин үйрөнгөнбүз. Бүгүн биз алардын даражалары жөнүндө үйрөнөбүз. Now, adjectives are divided into three degrees. Сынатоочтор булар 3 даражага бөлүнүшөт. The first one, positive. The second one, comparative. The third one, superlative. Демек, жөнөкөй, салыштырма жана күчөтмө даражаларга бөлүнөт экен. Positive adjectives. Жөнөкөй сынатоочторду карап көрөлүк. This is a tall building. This is a tall building. Бул бийик имарат. This is a cheap car. This is a cheap car. Бул арзан унаа. Comparative adjectives. Демек, салыштырма сынатоочтор кандай болот? Adjective plus er. Демек, биз сынатооч сөзгө er мүчөсүн улап, салыштырма кылып жасап алсак болот экен. Же болбосо, more сөзүн жардамга чакырып, сөздү салыштырма даражага айландырып алсак болот экен. Албетте биз бул жерде бир буюмду экинчи буюм менен салыштырабыз. Анда бизге салыштырганда than, караганда деген сөз жардамга келет. For example, мисал үчүн tall, биз буга er мүчөсүн уладык. Taller, узунураак. Small, smaller, кичинерээк. Cheap, cheaper, арзаныраак. Ал эми more учурун качан колдонобуз? Балдар, эгерде биз колдонуп жаткан сынатооч сөз 2 же 3 муундан жогору ашык боло турган болсо, анда биз ал сөздөргө er мүчөсүн улай албайбыз. Анда more сөзүн жардамга чакырып, салыштырма түрүнө айландырат экенбиз. Мисал үчүн, more interesting, more interesting, more expensive, more expensive, more beautiful, more beautiful. Демек, кызыктуураак, кымбатыраак, сулуураак деген сөздөрдү биз more деген сөздүн жардамы менен жасап алдык. For example, эми сүйлөмдөрдү колдонуп көрөлүк. This building is taller than that one. This building is taller than that one. Бул имарат тигил имаратка караганда бийигирээк. Демек, биз бир буюмду экинчи буюм менен салыштырып жатабыз. This car is more expensive than that one. This car is more expensive than that one. Силер байкагандай, expensive бул 2 муундан ашкан сынатооч сөз болгондуктан биз ага more сөзүн жардамга чакырып, салыштырмага айландырып алдык. Бул машина же бул унаа тигил унаага караганда кымбатыраак. Superlative adjective. Күчөтмө даражадагы сынатоочтор. Албетте, сынатооч сөзгө биз s мүчөсүн улап жасайбыз. Кээ бир учурларда, эгерде сынатооч сөзүбүз 2 же 3 муундан аша турган болсо, анда ага биз the most сөзүн колдонуп жасай алабыз. Мисал үчүн, tall, the tallest, the tallest. Демек, эң бийик, абдан бийик. Small, the smallest, the smallest. Биз күчөтмө
даражага айландырганда албетте the артиклин кошуп сүйлөшүбүз керек. Cheap, the cheapest, the cheapest. Демек, эң бийик, эң кичине жана эң арзан деген сөздөрдү биз s мүчөсүн улоо менен жасап алдык. Эгерде биздин колдонуп жаткан сынатооч сөзүбүз 2 же 3 муңдан аша турган болсо, ага биз the most сөзүн пайдаланабыз. Мисалы үчүн, the most interesting, the most interesting. Эң кызык, өтө кызык. The most expensive, the most expensive. The most beautiful, the most beautiful. Эми сүйлөмдөрдү колдонуп көрөлүк. This is the tallest building in the world. This is the tallest building in the world. Бул дүйнөдөгү эң бийик имарат. This is the most expensive car. This is the most expensive car. Бул эң кымбат унаа. Ошондой эле эрежеге баш ийбеген дагы сынатооч сөздөр бар. Аларды биз англис тилинде irregular adjectives деп атайбыз. Мисалы үчүн, биз good деген сөздү, жакшы деген сөздү жакшыраак деш үчүн gooder же болбосо мүчөсүн улап жасай албайбыз. Бул сөздөр күчөтмө, салыштырма даражага айланганда өздөрүнүн формасын өзгөртүп айланат. Аларды биз эске тутуп алышыбыз керек, жаттап алышыбыз керек. Мисалы үчүн, good жакшы, better жакшыраак, the best эң жакшы, bad жаман, worse жаманыраак, the worst өтө жаман. Little кичине, less кичинерээк, the least өтө кичине. Much, many булар көп деп которулат. Көбүрөөк дей турган болсок, more өтө көп болсо, the most. Балдар, эгерде силер мурдагы өтүлгөн англис тилиндеги сабактарды кайра кайталап көрүүнү кааласаңар, анда Элтер Билим Илим каналынын Instagram, Facebook баракчаларынан жана YouTube каналынан көрүп алсаңар болот. Ушул эле эрежеге баш ийбеген сынатооч сөздөрдү, сүйлөмдөрдү колдонуп көрөлүк. She is a good girl. She is a good girl. Her English is better than her Russian. Her English is better than her Russian. She is the best student in the class. She is the best student in the class. Мына балдар, ушул эрежелерди эске сактап, азыр көнүгүү жасап көрөлүк. The first exercise, биринчи көнүгүү. Fill in the blanks with the correct form of the adjective. Демек, кашанын ичиндеги сынатооч сөздөрдү биз эрежеге ылайык өзгөртүшүбүз керек экен. The first sentence, биринчи сүйлөм. This is a big house. The second sentence. My house is big than your house. The third sentence. This is the big house in the neighborhood. Neighborhood. Демек, сөздөрдү алмаштырабыз. Эгерде жоопторуңар даяр болгон болсо, анда текшерип көрөлүк. Yes, it's a great job. Азаматсыңар, туура аткардыңар. The first sentence, биринчи сүйлөмүбүз. This is a big house. Бул жерде эч кандай салыштырма же күчөтмө даража болгон жок. Жөнөкөй гана сынатооч болуп атат. This is a big house. The second one is My house is bigger than your house. Азаматсыңар, туура аткардыңар. Бул жерде than деген салыштырма сөз тургандыктан биз албетте big деген сөзгө мүчөсүн улап bigger деп жасап алдык. Үчүнчүсү. This is the biggest house in the neighborhood. Демек, бул жерде эч кандай салыштырма даража болуп аткан жок, күчөтмө даража болгондуктан s мүчөсүн улап the biggest деп жасап алдык. Азаматсыңар. Балдар, эгерде силер мурдагы өтүлгөн англис тилиндеги сабактарды кайра кайталап көрүүнү кааласаңар, анда Элтер Билим Илим каналынын Instagram, Facebook баракчаларынан жана YouTube каналынан көрүп алсаңар болот. Now guys, let's do the next exercise. Эми балдар, кийинки экинчи көнүгүүнү жасап көрөлүк. Choose the correct adjective form. Силер азыр берилген эки варианттагы сынатооч сөздөрдүн туура вариантын тандашыңар керек. The first sentence, биринчи сүйлөм. This movie is more interesting, most interesting than the other one. The second one. She is
more beautiful, most beautiful than all of her friends. The third sentence, üçüncü söylemiz. This is the least expensive, less expensive option. Guys, if your answers are ready, let's check them. Жооптарыңыз даяр болса, анда текшерип көрөлүк. The first sentence. This movie is more interesting than the other one. Азаматсыздар, бул жерде салыштырма даража болуп жаткандыктан силер more interesting вариантын туура тандагансыңар. Экинчи сүйлөмүз. She is more beautiful than all of her friends. Силер аябай жакшы эстеп калыпсыңар. Than деген сөздү биз албетте салыштырма даражада колдонобуз. Демек, бул вариантыбыз дагы туура. This is the least expensive option. Демек, үчүнчү сүйлөмүз күчөтмө даражада болгондуктан биз least expensive деген сөздү тандап алдык. Албетте бул жерде the article тургандыктан бизге дагы туура жоопту тандаганга жардам болду. This is the least expensive option. Now, let's do the last exercise. Акыркы көнүгүүбүздү дагы жасап көрөлүк. Write in the comparative and the superlative forms. Демек, силер берилген сөздөрдү салыштырма жана күчөтмө даражада жазып чыгышыңар керек. The first word, биринчи сөзүбүз. Fast, tall, interesting, many, bad. Балдар, жооптарыбыз даяр болсо, анда текшерип көрөлүк. Yes, you are right. Азаматсыңар, туура аткардыңар. Fast, faster, the fastest. Tall, taller, the tallest. Interesting, more interesting, the most interesting. Many, more, the most. Bad, worse, the worst. Азаматсыңар, балдар. Мен ойлойм, силер бул сөздөрдүн баарын эске тутуп алдыңар жана сынатош сөздөрдү өзүңөрдүн сүйлөмүңөрдө туура колдоно аласыңар. Мына ушуну менен биздин бүгүнкү сабагыбыз аяктап калды. Көрүшкөнчө кийинки сабакка чейин. Goodbye.